ушундай көп жүрөт негизи кыргыздарда да. Эркек кишилер айтасыздар, аял киши бузулду деп. Аял киши бузган кимдер? Мына эркек киши өзүңүздөрсүңөр. Бизди бузгандар өзүңүздөрсүңөр. Сиздердин айыңыздардан Москвалап канча кыздар азап чегип жүрөт. Мына мен өзүм күйөөмдөн талак ала албай жүрөм. Молдолордун айтышы боюнча бул туура эмес. Мен ошол мени таштап кеткен, мени бузган эркекти издеп жүрөм азыр. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Саламатсыздар ма Тучмек YouTube катталуучулары, бүгүн бет кабартында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. Жолдошуман талак ала албай, күндөшүмөн таяк жедим дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Саламатсызбы? Бүгүн бет кабартында берүүгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроого так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Саламатсыздарбы? Башымдан өткөн окуянын баарын айтып бергенге даярмын. 18 жашында турмушка чыккам. Жашообуз болбой, анткени мен төрөй албайм, төрөйт болчумун. Муну башында билчү эмесмин, күйөөгө чыккандан кийин аныкталган. Андан кийин ажырашып келдим, үйдө жүрдүм. Өзүмдүн бир иним бар, анан мен экили бир тууганбыз. Үйгө дагы баткан жокмун. Ажырашып келгенден кийин өзүмдүн жашоомду өзүм курайын деп Москва жергесине кеткем. Башка күйөөгө чыгайын деген дагы уже желание калбай калган. Москва жергесинде иштеп жүрдүм. Көп жылдар бою 3-4 жыл иштеп, салондо иштечүмүн. Жакшы жумушта иштечүмүн. Бутка турдум десем болот, карьерамды өзүм түзүп. Ошентип турмуш куруу деле, балдар менен сүйлөшүү деле оюнда жок жүргөн кезим болчу. Бир күн эле жумуштан кеч чыгып такси чакырдым. Такси чакырсам кыргыз бала келди. Эч кандай жаман оюм жок эле, ал менен кеттим. Менден 5-6 жаш кичүү бала экен. Сураша келсек, жердеш болуп калдык. Телефонумду сурап чалып алайын эже дегенден мен дагы ага эч кандай жаман оюм жок бергем телефонумду. Ал менин номеримди алыптыр көрсө. Эртеси күнү 1-2 күн өткөндөн кийин жумушума келип жүрдү. Жумуштан кийин үйгө жеткизип коюп атты. Арадан 1-2 ай өткөндөн кийин мамилебиз аябай жакшыра баштады. Почти күндө жолуга баштадык. Примерно 6 ай, 5 ай, 6 ай болуп калганда свадьба эмес, жөн эле никеден өтүп алалы деген ой келди бизге.
Мен да ата-энеме айткан жокмун. Ал деле ата-энесине айткан жок. Экөөбүз никелешип алдык. Сиз ошол баланын бойдок экенин билет белеңиз. Анан сизден кичи болсо дагы турмушка чыктыңызбы? Ал бир дагы үйлөнбөптүрбү? Ооба, ал менин билишим боюнча ал мага айткан үйлөнгөн эмесмин. Үйлөнгөн эмесмин деп айткан. Анан мен башыман өткөн бардык окуяны, ажырашканым жөнүндө ага айтып бергем. Ал мындай проблемалар аны токтотпошун айтып, мени кандай болсом ошондой кабыл алаарын айтып, анан мен жүрөгүмдө кичине болсо дагы жылуулук пайда болуп, жашоого болгон көз карашым оңолуп, өзүмдү жакшы сезе баштагам. Мен дагы оюмда бактылуу болгум келген. Ага мен бала төрөп бере албашымды дагы айткам. Ал ага дагы макул деген. Сиз башында эфирдин сыртында айтып калдыңыз, анын аялы бар экенин билип калдым. Анан аялы мени бир канча аялдар менен келип токмоктоп кетти. Азыр мен эмне кылышымды билбей арасат калдым деп калдыңыз да. Анан бүгүнкү бет кабартында эмне максатта келдиңиз? Ошолордун аты жөнүн айтып, сүрөттөрүн көрсөтүү максатында келдиңизби? Башынан айтып берейин, анда биз ал жигит менин үйүмдө жашап жаткан. Анан акча керек болуп калганын айтты. Кыргызстанданбы, мен аны тактап деле сураган жокмун. Ага аябай ишенип калгам, анткени менин ишеничиме кирген. Көп суммадагы акча сурады менден. Мен макул болуп эле бердим. Андан кийин 2-3 күн үйгө келген жок. Чалышып турдук ал убакытта. Бул жакта жумуш болуп атат, анан тигинде барам, мында барам деп калды. Анан макул деп мен ишенип эле калдым. Үйгө келбей жүрдү. Уже бир жума өттү. Анан мен иштеген жерим эле аялы, көрсө анын аялы бар экен. Кыргызстандан жаңы келгенби, ошону до сих пор түшүнбөйм. 2-3 аял менен кирип келди. Ал улуу эжелер окшойт. 2-3 аял менен кирип келип, мен иштеген жериме ызы-чуу чыгарышып, мени кадимкидей эле ур-токмок алышты. Ошондон башыма сотрясение алгам. Андан кийин больницалап жүрдүм. Азыр же жумушка жарабайм, же өзүмдү эптеп бага албайм. Ошондон кийин ошол баланы көргөн жокмун. Издеп, хотя бы мен талагымды берип койчу деп сурайын дегем. Акчама деле ыраазы болчумун. Сурайын дегем, ошондон кийин көргөн жокмун ал баланы. Анан эмнени айткым келет, эмне максатта келдим? Ар бир аял киши бактылуу болгусу келет. Мындай жылт эткен нерседен бакыт издеп калат экен аял киши. Анан ушундай жерлерде мени көп күнөөлөшөт, анткени өзүңөн кичүүгө эмнеге тийдиң, күйөөдөн ажырашкандан кийин эмнеге тийдиң деп. Мен деле бактылуу болгум келген. Ар кимге ишене бербеш керек экенин дагы түшүндүм. Ошол баланы дагы эле издейм. Тапкан жокмун. Сиз буга чейин Москвадан көпчүлүк эле угуп келгенсиз да, өзүнө кичинеге тийип алыптыр, анан ажырашып кеттир деп эле көп эле Москвада ошондой окуяларды угуп жүрүп, сиз ошону кандай кабыл алчу элеңиз? Мен жаман кабыл алчумун. Анткени өзүңдүн башыңа келмейинче түшүнүш кыйын экен андай жагдайларды. Мен азыр аябай өкүнөм. Ошол баланы чын эле жакшы көрүп, сүйүп, ишенип калганыма аябай өкүнөм. Жаш сиңди эжелерге дагы айтар элем, алданбаңыздар, өзүңүздөр сак болуңуздар. Мындай жагдайлар
ар бирибиз менен болуп калышы мүмкүн деп айтайын дегем. Урматтуу мекендештер, сиздердин ой пикириңиздер өтө маанилүү. Сиздердин да жүрөккө өккөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабартында берүүгө кайрылсаңыздар болот. Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, сиздерге Үмүт планетасы балдарды реабилитациялоо борборун сунуштайбыз. Бизде жогорку тажрыйбалуу дарыгерлер төмөнкү багыттар боюнча кабыл алат. Реабилитология, педиатрия, неврология, ортопедия, стоматология, үй бүлөлүк дарыгер, көрсөтүлгөн кызматтар, дарыгердин кабыл алуусу жана көзөмөлүндө болуу, кеңеш берип диагностикадан өткөрүү, психокоррекциялоо жумуштары, логопед-дефектологдун жардамы, логомассаж, ABA терапия, АБА-терапия, жүрүм-турум терапиясы, психолог жана нейропсихологдун кеңештери, биоакустикалык коррекциялоо терапиясы, мээнин иштөөсүн үндүн жардамы менен жөнгө салуучу терапия түрү, кыймыл терапиялары, ЛФК, сенсомотордук интеграция, АФК, кум терапиясы, массаждын бардык түрлөрү, бобат терапия, гидромассаж, биоэнергетикалык массаж, БЭМ, физиотерапиянын бардык түрлөрү, электротерапия, жылуулук терапиясы, УЗТ, ультразвуктук терапия, лазеротерапия, магнитотерапия. Дареги, Ош шаары, Анар микрорайону 15Б бөлчөк 1. Үмүт планетасы реабилитациялоо борбору. Байланыш номерлери 0773 62 67 62, 0225 50 80 87.